Ассоль Молдокматованын жолдошу. Ассоль боюмда бар деп жала жаап жүрүп, бирок калпы чыккан. Алмазбек Райымкулов менен Аргумент КЖ сайтынын журналисти жай турмушта баарлашып, жеке жашоосу, алдыдагы пландары менен ой бөлүштү. Кыргызстанга келгени 1 жылдан ашып, фермерлик, багбанчылык иш менен алек болуп жатканын, Ассоль Молдокматова айымга кандайча үйлөнгөнүн, кандайча ажырашып кеткени жана азыркы жубайы менен кандайча таанышып калганы туурасында кенен айтып берди. Алмаз, Кыргызстанга келдиң, чарбачылык иштер менен алек болуп жатасың. Бир аз артка кайрылып, Ассоль менен болгон мамилеңди эске салалы. Бул биздин көп сандаган окурмандарды кызыктырган суроо болуп жатат. Чынын айтсам, мен жөнүндө жана менин баардык үй бүлөмө тиешелүү нерселерди мага караганда эл көбүрөөк билет экен. Биринчи жубайы менен ажырашкандан кийин Ассоль Америкага келип калды. Кээ бир эркектерге окшоп зына кылып жүрбөй, расмий түрдө үйлөндүм. Мечитке барып неке кыйдырып, эркекче эле баш коштук. Сертификат алганбыз. Албетте, ар бир адамдын алдына койгон жакшы ой максаттары болот эмеспи? Ошол эле учурда башка да ойлору көмүскө да калбайт. Башында эле билгендей экөөбүз издешпей табышкан жубайлардай жашадык. Бара-бара Ассоль айымдын өнөрлөрү чыга баштады. А мүмкүн мамилебизде келише албастык орун алды. Мисалы, мен эркек катары аялдын үйдө тамак жасап, бала төрөп, аларга тарбия жана ыйман беришин издегендирмин. Эгер андай нерсе болбосо, андан ары бирге жашоону улантып кереги барбы? Ниетиме, максатыма туура келбегендиги үчүн жаман жакшы айтышпай, катуу кетпей, жөн эле дос катары ажырашып, азыр ар кимибиз өз жашообуз менен калдык. Ассоль айымдын көпчүлүк интервьюсунда бир тараптуу, сенин дарегиңе катуу сындар айтылууда. Ооба, неустойчивый, туруктуу эмес жана башка дегендей эркектин жаман сыпаттамаларын мага багыштап айтыптыр. Эгер Ассоль айым ушунчалык акылдуу экен, анда эмнеге жашоодо мындай катачылыктарга барды? Эмнеге анда мага жүрөгүн, сүйүүсүн арнады? Бул жерде тескерисинче менден кеткен жок. Американын болгон сыймыктуу жерлери менен кенен кесири тааныштырып, көрсөтүп чыктым. Биринчи уулун Лас-Вегастагы шоу дүйнөсү менен тааныштырып, сүйлөшүп, бий аземдерине катыштырдым. Экинчи уулун деле эки жака алып барып, кыргызча айтканда оу жок эле чалчаңдаттым. Колумдан келишинче болгон аракетимди жасадым. Мүмкүн сенден да кемчилик кеткендир. Менин бир кемчилигим эч качан аял кишиге, улуу моондун адамдарына, кичинекей балдарга кол көтөрүп, тең ата болуп жаман сөз айтпайм. Азыр үйлөнгөм, аялым менен жашап жатам. Ал жөнүндө реклама кылып айткым келбейт. Кыргыздын эркектеринде, анын ичинде менин ата-бабаларымда көп аял алган каныбыз да бар. Атам, апам жактан сураштырып келсем, чоң аталарыбыз 3-4 аял алган киши болуптур. Алар бир үйдө ынтымак ырашкерликте, эч бир чыр-чатагы жок жашашкан экен. Анын үстүнө атам-апам Америка кызы бизге бүлөө болбойт. Кыргыз эле кызына үйлөн деп былтыр ушул маалда келишип, аялым экөөбүз кадимкидей эле ЗАГСга катталып үйлөндүк. Чүйдүн кызы менден 13 жаш кичүү. Жакшы жаңылыктар али алдыда. Кош бойлуу болуп, аман-эсен көз жарсын, анан жарыя болот. Азыркы жубайым экөөбүз кыз жигит болуп бир топко сүйлөшүп жүрдүк. Кыргызда эшек кыял, жинди мүнөз тамашам дегендей, менин мүнөзүмдү билсин, ичибизде ит өлүп калбасын дедим. Ансыз деле Ассоль көп интервьюларында боюмда бар эле Алмазбек мени боюмдан түшүрүп салды деген ушак таратып жибериптир. Бул төрөбөй турган аялдын кандайча выкидыш болушу мүмкүн, билбейм. Мындай болбойт да. Азыркы жубайым мен самаган, максат кылган, мени түшүнө билген айымга жолуктум. Экөөбүздүн ортобуздагы жылуу мамилени сактап калууга умтулган жубайыма мен да түшүнүү менен мамиле кылуудамын, деп жооп берген Алмазбек Райымкулов. Ырчы Урматусенов, мен Нейляны эч кимге салыштырбайм. Анын кемчилиги да меники, артыкчылыгы да меники дейт. Үй бүлөдө өзүнүн жоопкерчилигин сезген, жубайынан мурун үй бүлөсүнүн бактысы үчүн өзүн жооптуу экенин түшүнгөн бул мырза үй бүлөдө бир максат, бир ой жана биз бирбиз, бир үй бүлөбүз деген уран болбосо ийгиликтерге жетүү, ынтымакты бекемдөө, бири-бирине ишеним артуу, келишпестикти чечүү, чоң иштерди бүткөрүү, балдарды чоңойтуу, туура план
пландаштыруу, жакшы атмосфераны сактап калуу кыйын болот. Бул чындык, себеби бир ой, бир максат жок. Жубайынын көйгөйү башка, жолдошунун көйгөйү башка болгон күндө да сен меникисиң, мен сеникимин. Биз бирбиз, чогуу чечебиз. Бул экөөбүздүн көйгөйүбүз деген түшүнүк болсо, анда чогуу бардык көйгөйдү жеңүүгө болот деп ишенем. Өкүнүчтүүсү бир үй бүлө экиге бөлүнгөнү же үй бүлөдөгү биримдикти бузган, башкаларга жол берип, үй бүлөңдү коргобой кайдыгер кароо. Үй бүлө бул сенин бактың, сенин жоопкерчилигиң, сенин сүйүүң, сенин байлыгың, сенин чыныгы жүзүң. Үй бүлөң сага таандык, башкага эмес. Жараткан жубайыңды сага аманат берген. Ал сенин сүйүүң гана эмес, жоопкерчилигиң. Экөөң бир денесиң. Кайда жүрбөгүлө, бири-бириңди сезип турасыңар жана ар дайым оюңарда жашап келет. Үйгө кирери менен эң биринчи бири-бириңерди издейсиңер. Жок болсо дароо жоктугу билинет. Атаң же апаң кайда деп сурайсың. Мына ушул чындыктарды өзү биз бирбиз, бир денебиз, бир үй бүлөбүз деп күбөлөндүрөт. Бир үй бүлөнү эки бөлөмдеген толкундарга жол бербөө зарыл. Себеби үй бүлөңөргө зыянын тийгизип, бөлгөндөр бөлүп, эч нерсе болбогондой оңой эле тескери басып кетишет. Бөлүнүп кеткен жубайы, жолдошу жана балдары жан дүйнөсү жараланып азап тартышат. Аларды бириктиргенге эч ким аракет кылбайт. Себеби сен өз убагыңда үй бүлөңдү коргобой, башкалардын кийлигишип, үй бүлөңдүн сүйүүсү муздап калуусуна жол бергенсиң. Кимге пайда, кимге зыян болду? Албетте үй бүлөңө жана өзүңө зыян болот, деп жазат ырчы Урмат Усен.